Замирбек Ашуров Лейлектен Баткен шаарында дарыланып жаткан досунан ал акыбалын сурап кабар алганы келген. Өзү да бир жума мурун кургак учуктан дарыланып чыккан. Плеврит болуп суу алдырганбыз. Ошодон кийин лечениясы толук кылбастан окууду бүтүп Москвага жөнөгөнбүз. Москвага барып оору күчөйүп кетип, анан Сахарова медицинский центрге барганыбызда анык болуп калып, кийин кайра келдик Кырсанга. Кырсанга келип, анан бул жактан текшеринип, жоопторун алып, кийин леченияга жаткырышты. Лечение алып, эми айыгып чыгып кеттик, Кудай кааласа. Замирбек менен Нурланбек ооруканада кургак учуктан бирге дарыланып, дос болуп калган. Нурланбек ооруканада дагы 10 күн дарыланса, толугу менен айыгып үйүнө кетет. Бейтап кургак учук менен ооруп калганын билгенде, алгач чоочулап, кийин дарыгерлерден жана өзүнө окшоп дарыланып жаткандардан кеп кеңеш алып, айыкса болот экенине ишенген. Жок, эми андай сезим деле жок. Башында бир аз жакындардан ызычуу ушундай болот экен, а так жакшы эле, Кудайга шүгүр. Азыр андай мен ооруйм деген ой жок да, менде кеңири эле жүрөм. Бул деле Кудай бир сыноосу да, бул дагы бир оорулар катарына кирет экен. Жакшы диета кылып, ушу врачтарды айтканын угуп, ошондой кылса, буйруса, бүт баары эле жакшы болот. Дарыгерлердин айтымында мурда кургак учук менен ооругандар узак мөөнөткө чейин ооруканада жатып дарыланса, азыр эффективдүү дары-дармектердин жардамы менен аз убакытта айыгууда, же болбосо амбулатордук жол менен үйүндө дарыланат. Кургак учуктун оор түрү болсо дагы дарылардын жетиштүү түрү бар. Оор түрүн дагы мурдагыдай 18 ай, 24 айга чейин дарылабай, 6 айдын ичинде дарылай турган жеңил дарылардын жаңы түрлөрү келген. Ошондой эле баягындай бир күндө 15-20га чейин дары ичетилет да. Жок, азыр 3 эле дарынын жардамы менен 6 айдын ичинде айыгып кетет. Кургак учук толук айыгат. Дарыгерлердин айтымында кургак учук менен күрөшүүдө эл аралык уюмдардын салымы чоң. Атап айтсак, USAID-тин кургак учукту айыктыруу долбоору аркылуу заманбап медициналык аппараттар менен камсыздалып, жакшы натыйжасын берүүдө. Мурда бул экинчи ряддын дарыларыны сезимталдыгын биз Бишкекке жөнөтүп, результатында бир канча күндө күтчү элек да. Азыр күндө бат аныктап, ооруларга дагы, дарыгерлерге дагы дарылоосуна бир топ жеңилдиктер болду. Ал эми калган Кызылкыя, Кадамжай, Лейлекте ушул эле жен эксперттин үлгүлөрү иштеп келет. Бул бир топ дарылоодо дагы, кургак учуктагы дагы жеңилдиктер пайда болду. Бул USAID-тин кургак учукту айыктыруу долбоору тарабынан коюп берилди. Белгилеп өтсөк, ушул жылдын 9 айында Баткен облусунун аймагында кургак учук оорусун жугузуп алган 177 адам катталып, өткөн жылга салыштырмалуу 10 аз. Кургак учук оорусу айыгат. Жугуштуу оору адам өмүрүнө коркунуч жаратканы менен, аны дарылоодо заманбап технологияларды колдонуу жана мамлекет тарабынан акысыз дарылоо программасы оорунун жылдан жылга азайышына алып келүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.